Саламатсыңар балдар. Мен Кара Суу районундагы номер 28 Учар орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Курганбаева Зирегүл Жанышовна. Балдар, бүгүн биз силер менен кыргыз адабияты 9-класс 4-эректеги сабактын темасы Аман Саспаев «Татым туз». Бүгүнкү сабагыбыздын максатында кыргыз элинин белгилүү жазуучусу Аман Саспаевдин өмүр таржымалы жараткан чыгармалары жана Татым туз аңгемеси менен таанышабыз. Бул чыгармадагы каармандардын сагынычы, кайгысын ачып берүү менен мекендин татым тузунун сыры, ыйыктыгы жөнүндө түшүнүк алабыз. Ар бирибиз өз мекенибизди сүйүүгө, даңазалоого, урматтоого жана патриоттулук сезимди ыйык сактоого тарбияланабыз. Жаңы теманы түшүндүргөнгө чейин мен силерге төмөндөгүдөй суроолорду бергим келет. Биринчи, жети атаңы билесиңби? Кыргызстанда канча облус бар? Манастын канча осуяты бар? Үркүн кайсы жылы болгон? Кыргыздын канаты эмне? Кыргыз элинин белгилүү жазуучуларынын бири Аман Саспаев Түп районунун Кең Суу айылында 1929-жылы 15-октябрда туулган. Атасы Саспа 1930-жылы каза болгондон кийин апасы майда балдары менен төркүндөрүндө жашайт. Аман Саспаевдин үй бүлөсү Кытайга жөө качып жөнөгөндө болочок жазуучу 4-5 жаштарда экен. Алар Кытайдын Кулжа деген шаарына бир ай дегенде жөө жетишет. 1937-жылы Кытайдын Тогуз-Тору уездине караштуу Моюнкүздөр айылындагы уйгур мектептен сабатын ачат. Жаңшаар деген айылында ал кытайча, уйгурча жазганды, окуганды үйрөнөт. Автор узак жылдар бою Кытай тилин издеп жүрүп, 55 000 сөздүк камтыган 91 басма табак көлөмүндөгү кытайча-кыргызча сөздүк түзгөн. Жазуучу-публицист Аман Саспаев 86 жаш курагында 15-июнда 2015-жылы каза болгон. Аман Саспаев өз аңгемеси жөнүндө мындай деп баяндаган: балдар, силер окуй турган Татым туздун үрөөнү мен Кытайда жүргөнүмдө эле себилген. Мекенинен айрылып алыста жүргөн адамдардын тагдыры мен үчүн барып турган трагедия болчу деген. Татым туз аңгемесинде бир жагынан эл жеринен ажыраган адамдын трагедиясын, экинчи жагынан ошол эч кимге белгисиз карапайым кыргыз карыясынын мекен эл жөнүндө кандай бийик жана таза сезимдерди албейлеп, кандай улуу сагыныч, сөз жеткис кусалык менен жашап өткөнүн баяндайт. Алыскы Кытай жергесиндеги уйгурлар жашаган бир маалага 30 орто белиндеги Келгинбай деген жалгыз үйлүү кыргыз келип, бир нече жыл жашап калды. Үрккөн эл тууган жерге кетебиз деп камынганда ал катуу ооруп орто жолдо калган. Мекенге кетер алдында Келгинбайдын атасы сакалынан ылдый жашын куюлтуп, келини Оймокчонго: жарык дүйнөдө жалгыз балам эле, ал сага аманат, мага топурак өз эл, өз жерден буйрсун, неберемди энеңдин этегине салып бер, балам жыттап жүрөйүн деди. Каршылык кылмак беле, Оймокчон элге көргөзбөй, көз жашын көлдөтүп, баласын кайненесине карматты. Мобу түйүнчөктү катып кой, кокус ары бурулуп кетсе, сууга эзип оозунатабыз. Айгып мал болсо колуна бер деди да кайната жөнөп жатып. Суусу түгөнгөптүр. Келгинбай келтеден айыкты, бирок чек ара жабылып, элине кетүүгө. Аңгеме өтө кайгылуу, армандуу аяктайт. Баласы Эшбол окко учуп өлөт. Муну уккан Абышка алжый баштады. Анын адам болбосун байкаган уйгур кошунасы үйүнө киргизип алды. Акылдан адашкан Абышка: кечээ эшеним келип, бүгүн муунум кирип калыптыр. Элге кетет окшойбуз. Менин чоң арманым эле эшенимди эл журтуна кошуу деп жөлүйт. Акылдан адашкан Абышка өзүнүн монологунда мекенинин татым тузун медер тутуп, андан кайрат алып, сагынычын да ушул туздан жалап таркатканын, ал үчүн татым туз эң кымбат нерсе экендигин айтып, эл жерден ажырап куса болуудан өткөн азап жок экендигин айтат. Жокчулуктун кордугун, бирөөнүн зордугун көргөндө да өлүп калуудан коркпогон, бирок өз ата конушун көрбөй өлүп каламбы деп